Эми кийинки шагирт, кийинки окуучуну чакырат. Негизи кийинки эмес бул, биринчи окуучум жашоодогу. Мен бул баланы тамашада көргөм, ойноп жүргөн. Кийин кара көрбөй калдым. Анан Москвага концерт коюп барсак, ошол жакта таксовать этип жүрүптүр. Анан таксовать этип жүрөрбө, бар өнөрдү өлтүрбө, бас мен сага жол көрсөтөм, мен сени үйрөтөм деп Кыргызстанга алып келип, өзүм үйрөтүп, өзүм алып жүрүп тарбия бердим. Азыр Кудайга шүгүр сыймыктанып айта алам. Өзү жалгыз ойноп, көңүлдүү жигиттер лигасында чемпион болду. Андан кийин азыр мына Эгемен клубта өзү жалгыз ойноп финалга өттү. Мен бул окуучу менен сыймыктанам. Чакырайын Кумарбек Нурумбаев. Жалгыз гүл бар арасында гүлдүн жалгыз bir тереңинде билинди көңүл тең өзүнү арнагандайын сенин ишки отуңа кармалып. Рахмат. Болду, мен чыгып тарайын. Болду ка барым. Болду. Унчук бала чыгып тарайын, Ооба. Подарка жок, а? Жок. Хорошо. Бисмилла, о Кудай шарманда кылба. Колдорум жаман калтырып атат, Садык акага шагирт болгонума 4 жыл болду. 2022 жылы ошол Москвадан такси кылып жүргөн жери менен алып келген. 4 жыл болду. 4 жыл такси кылсам мен 2 үй алат элем, эркекчеси. Эчтекем жок азырчы. Бир касымшым алып берди. Мынайка Садык деп жазып койгон ичинечи. Жаман пышык киши болчу. Анан быйыл 2026 жыл мен үчүн өтө оор жыл болуп башталды. Жыл башында эле мени девушкам таштап кетти. Кайгылуу ырларды коюп, машинада отурсам, аялым келип, "Не күлөсүңөр? Не болуп атасыз?" дейт. Эчтеке жөн эле өткөн кеткенде эстеп кайра кетирүүдүм. Кайгылуу ырларды издедим. Кыргызча кайгылуу ыр деп жазсам, бүт аталар жөнүндө ыр чыкты го баягы жактанчы. Кайгылуу ырлардын бардыгы ата жөнүндө экен. Атага жазган кат, атакем, танк алдында кала берди тепселип деген ырлар бар экен. Ата деген өзү мындай өтө оор жумуш экен го. 3 балам бар менин. Өтө мындай требования аябай көп аталаргачы. Илгерки аталарга бир эле требования болгон экен. Бир эле. Ичпей келсең болду дегенчи. Бизде өтө көп. Анан менин атам бою 1.90, салмагы 95 килограмм, стандарт красавчик киши. Менин атамды көрсөңүз, мен ушул кишинин баласына тийгенге ыраазымын дейсиз да. Мен бирок атамды тартпай калдым. Атам ошого нааразы. Немиш, артист болуп кеттим дейт. Атам улакчы. Ош шаарындагы көрүнүктүү 5 улакчынын бирөөсү атам. Ушундай каардуу киши. Артист болуп кеттим дейт. Мен шүгүр кылың ушуга дедим. Мен шүгүр кылың, мен ушундай юмор жагын тандадым. Мен бир аяш атам бар. Кунфу. Уши санда менен заниматься этет. Урганда баягы удар жеген адам 10 метр аркага жылып кетет. Анын баласы бийчи болуп кетти. Атам вообще кайтпайт да. Үйдө мал карайбыз, уй. 3-4 уйубуз бар. Биз жөнүндө эле ойлонсо керек, балдарым депчи. Бизди деле ойлосо керек, бул балам, бул кызым деп. Бирок эшикти ачканда биринчи очередте уйду сурайт атам. Уйлар чөп жедиби деп сурайт. Жеди дейм. Алдаба дейт. Мен билем, атам келип обязательно уй чөп жедиби деп сурайт экен, билем дагы, мен уйга чөптү дагы, сууну дагы бүт берип атамдын келишин күтүп турам. Келип туруп бирок атам баары бир сурайт. Малдын тилин түшүнөбү билбейм. Неге мени карап атат дейт.
су беріп көрчү дейт да. Мейли деп бир челек сууну бердим. Азыр ичкен, ичпейт барбыр деп барып сууну койсом, баягы ой атаман коркот ошол дагычы. Ичпей койсом урушпасын деп бардыгын ичти баягы суунучу. Анан өлө жиним келди менин. Атам жок малда тойгозу шелеби дедим дагы уйга чөптү, жемди, сууну бүт зордуктап бердим. До конца. Отказ кылганга чейин бердим. Атам келип баягы уйду карады дагы. Муну неге чайнанбай турат деди. Көрсө уй курсагы тойгондон кийин чайнанып туруш керек экен деп туруш керек экен. Билбейм дедим, мен уй не кылайын, каяктан билейин. Атам айтат, бунун тили эле жок болуп атат. Эгер тили болсо айтмак. Кубанч ака, балаңыз бизге суу бербей койду деп айтмак. Тили жок болуп атат дейт. Мен да ошол проблеманы айттым. Тили эле жок болуп атат ата. Эгер тили болгондо Кубанч ака рахмат, азыр жедик ака. Берди, биз аябай тойдук деп айтмак дедим да. Жок, мал, уй чайнанбай турса, демек уй оорулуу дейт. Ветврачты чакырып укол сайдырды. Асма уколду уйга сайган көргөнсүздөр? Ушундай экен, 1 литр болот экен анысычы. Ушинтип турдум мындайынан. Колум талып калды, ал тамчылап агат экен алчы. Ал деле таасирин бербеди. Мал турат дыңкыйып, тоюп. Анан атам айтты, бул ичи көбүп кеткен. Буну чуркатыш керек деди. Анан малды жетиле байылды, айланып чуркап баштадым. Чуркап баратып малга айттым. Уй, атам до конца барат дедим. Мен билем атам дедим. Сураныч чайнанып койчу дедим баягычы. Жок. До конца айланып чуркадык. Болбоду. Анан атам айтты, барып магазинден 2 литр кола алып кел деди. Коланы мен ичкен эмесмин, ишенесиңерби? Мен сүйүндүм, атам экөөбүз уй чайнангы дери баягы жерде отуруп кола ичип сүйлөшүп отурат окшойбуз дедим мен. Жок, жанагы коланы биз уйга бердик. Ашказанын ашкылат дейт. Ага деле болбоду. Мен уйга дагы бир жолу айттым. Ушу турушта атам сени сою бербесе мага кел дедим. Кудайдын буйругу менен атам уйга 1 литр арак ичирди. Аракта ашкылап турбайбы? Уй мас. Тилге кире баштады. Мени кой бергиле, мен жүрөгүм сыгылып атат дедиле, уйду бошоттум акыры. Бошотсом ары жок, букаларга тийишти. Букалар айтты, коюңуз эже, бир короодо жашайбыз. Тура эмес болуп калат деп. Аябай аракет кылышты. Бирок айттым эми, түшүн когула мас болуп калды дедим. Бир аз чыдап когула, солгат дедим. Уй кайткан жок. Койканага кирди. Койлордон эмне күнөө десең? Мен бүгүн шедырыймын, бир койду сойдабай дейт баягы. Баягы ситуацияны биз уй экөөбүз түшүнөбүз, бирок экөөбүз биригип атама түшүндүрө албай койдук. Ошентип масчылыктын айынан уй нарыбасы, берибасы, ашказаны ачыштыбы, кайра чөп жеп баштады. Өлө кыжалат болгон окшойт, уйгачы. Чөп жеп калса экен деп. Ошентип жанагы уйду сойбой аман эсен сактап калдык. Ошентип атам экөөбүз ынтымактуу жашап атабыз. Өз башында айтып коюшум керек эле, менден көп нерсе күтпөгүлө депчи.
Менде уйдан башка тема жок болчу өзү. Бар болуңуздар, чоң рахмат. Кумарбек Нурумбаев. Кумарбек Нурумбаев. Жалғыз досым Муну кумаш деп коебуз.